Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен чет тилдерди өз алдынча оңой тез үйрөнүүнүн методикасы деген темада сабак өтөбүз. Бул тема Гапыр Мадаминовдун Акыл эмгеги маданияты китебинде 75-бетте баяндалган. Азыркы заманда чет тилдерди үйрөнүүгө дээрлик бардык адамдар кызыктар. Анткени ушунчалык даражада глобалдашуу күн сайын биздин жашообузга аралашып, ансыз болбогон деңгээлге жетип келдик. Мисалы, жөнөкөй эле мисал, интернеттен өзүбүзгө пайдалуу жана жаңы маалымат алыш үчүн биз эң азында орус тилин, а болбосо англис тилин билишибиз керек. Бул бир гана мисал. Ал эми балдарыбыз сапаттуу билим алсын, дүйнөлүк деңгээлдеги инсандар болуп жетилсин деп ниет кылчу болсок, анда биз балдарыбызга сөзсүз түрдө чет тилдерди үйрөтүшүбүз керек. Бул китепте баяндалган методика боюнча англис тили болсун, орус тили болсун, кайсыл чет тилди бардык эле чет тилдерди үйрөнүүнүн основасы, методикасы бир болот. Бул китепте баяндалган методдор менен үйрөнгөн номер 3 эксперименталдык гимназиянын окуучулары бүгүн дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүндө билим алып, ошол билими менен эмгектенип жүрүшөт. Башкача айтканда, мигрант болуп, гастарбайтер болуп, кара жумуш эмес, билим менен эмгектенип, татыктуу жашоо сүрүп атышат десек болот да. Ага тил үйрөнүү бул максат эмес, тил үйрөнүү каражат катары. Ошондой даражадагы жашоого жетүүгө булардын билген тили аларга каражат болуп берди. Ошол үлгү мисалдарды келтирүү менен бүгүн биз сиздер менен чет тилдерди өз алдынча оңой, тез үйрөнүүнүн методдорун бөлүшөбүз. Сабакты өтүп жаткан мен тааныштыра кетсем өзүмдү. Атым Гүлсара Мадаминова. Номер 3 эксперименталдык гимназияны 2012 жылы бүтүрдүм. Андан кийин Кыргыз-Түрк Манас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүн окуп бүтүрдүм 2017 жылы. 2015 жылы Америка Кошмо Штаттарында өз билимимди арттырып келгенмин. 2017 жылы Малайзияда Аль-Бухари International University Language and Culture деген бөлүмдө окудум. Аль-Бухари эл аралык университети тил жана маданият бөлүмүндө окудум Малайзияда. Ал эми Америкада Green River Community колледжде өзүбүздүн эл аралык мамилелер тармагында билимибизди арттырып келгенбиз англис тилинде. Демек, англис тилин өзүм кантип үйрөндүм? Номер 3 эксперименталдык гимназияда биз кайсы методикалар менен тилдерди үйрөнгөн болсок, ошону бүгүн сиздер менен бөлүшөмүн. Биринчиден, мен өзүм өздөштүргөн тилдер бул англис тили, орус тили, түрк тили, кытай тилин бир аз үйрөнүп баштадым десем болот, жана өзбек тилинде дагы кеңири түшүнүп баарлаша аламын. Аз убакыт ичинде өз алдынча кантип бат жана оңой тил үйрөнүүгө болот? Эң биринчиден үйрөнүүнү каалаган тилиңизди сүйүп, кызыгыңыз кабыл эң биринчи орунда туруусу кажет деп жазып коюптур. Мына 76-бетте. Демек, ата-энем айтты, үйрөнүшүм керек, же болбосо жумушум үчүн керек, ошого үйрөнүп коеюн деген пассивдүү каалоо болбош керек. Өзүңүздүн ичиңизден келген, мен үчүн бул зарыл, мен үчүн керек деп үйрөнүүгө болгон кызыгуу сизде биринчи болуш керек. Экинчиси, кайсы гана тилди үйрөнгөнгүз келбесин, баары туура жана так үндү бийик чыгарып окуудан башталат. Таң калыштуусу, туура окусак, туура үйрөнүп кетебиз тилди. Туура эмес окусак, туура эмес сөздөрдү жаттайбыз, туура эмес сүйлөмдөрдү түзөбүз. Анан уже аягында туура эмес сүйлөп, көңүлүбүз калып кетет, аны тилди бир чекеге жыштырып коебуз. Баары туура окуудан башталат. Англис тилинен бир мисал келтирип кетсек, могу 4 тамганын биригүүсүн көбүнчө туре деп окушат. Ал болсо че. Төртөө биригип келип такыр башка үндү берет. Ушундай эле эрежелер башка тилдерде да болушу мүмкүн. Орус тилинде да билебиз, мисалы, о болуп жазылган менен аны сөзсүз түрдө а кылып окуш керек. Андай үлгүлөр көп, ошол сыяктуу туура окуудан баштайбыз тил үйрөнүүнү. Туура окууну үйрөнүп алган соң, ошол чет тилинде жазылган аңгеме, жомок, китеп сатып алып, күнүнө үнүңүздү бийик чыгарып 15-20 мүнөт китеп окуңуз дейт. Жөн гана өзүңүздү мажбурлабай, мен тил үйрөнүшүм керек эле дебей эле, кызыгуу үчүн эң биринчи баягы балдардын жомок аңгеме китептеринен баштасаңыз болот. Анын сүрөттөрү болот, ошого карап да жеңил түшүнөсүз дегендей үнүңүздү чыгарып бийик окуңуз. Өзүңүздүн окуганыңыз өзүңүзгө жагымдуу, туура болсун. Анткени сиз туура окууну үйрөнүп жатасыз. Андан кийинкиси бул уже китеп окуп жатканда билбеген сөздөр келет.
аны котормосун сөздүктөн караңыз. Жана эң башкы тил үйрөнүүдөгү секрет деп койсом болот, мага бул көп жардам берген. Сиз ошол белгисиз сөздөрдү бир сөздө эле которуп койбошуңуз керек да. Мисалы travel, I want to travel to different countries деген сүйлөм көрдүңүз. Мен түрлүү өлкөлөргө саякат кылгым келет. Жана бул жердеги travel сөзү сизге жаңы келди, билбей атасыз. Сөздүктөн карадыңыз, travel бул саякат экен. Сөздүк дептериңиз сөзсүз болуш керек. Ал сөздүк дептерге сиз travel деп эле жазып, аны саякаттоо деп жазып койсоңуз, анан 5-6 жолу кайталап койсоңуз, сиз аны максимум 1 жумадан кийин унутуп каласыз. Анткени биз капыдагы айыбыз айтат эле, жаңы сөздөр сөзсүз түрдө оборотко салыныш керек. Ал кандай болот? Жаңы сөз сиз өзүңүздөн жаңы сүйлөм түзүп, өзүңүздүн жашооңузга ал сөздү киргизишиңиз керек. Мисалы, travel, саякаттоо деген сөз экенин үйрөндүңүз. Биринчи эле оюңузга саякаттоо жөнүндө кыргызча кандай сүйлөм келет? Саякаттоо үчүн акча керек. Мисалыга, we need money for traveling. Саякаттоо үчүн бизге акча керек. Мына бул уже сиздин өзүңүз ойлонуп түзгөн сүйлөм жана travel саякаттоо сөзүнүн оборотко салганыңыз болуп саналат. Бул сүйлөмдү, бул сөздү сиз унутпайсыз, анткени бул жерде сиздин мээңиз иштеди, сиз мээнет кылдыңыз дегенди түшүндүрүп жатат бул методдо. Кийинкиси, сиз үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөн чет элдиктер менен тез-тез практика кылып, ар түрдүү темаларда пикир алмашып сүйлөшүп жүрүңүз. Эми бул жерде чет элдикти мен кайдан табамын деп өзүңүзгө шылтоо таап тилди токтотуп койбошуңуз керек. Тил үйрөнүүнү чет тилди мыкты өздөштүргөн адамдар менен азыр колуңузда телефон бар, онлайн сабактар бар. Ошолорго жазылып, күн сайын алар менен баарлашып туруңуз, онлайн сабактарды алып туруңуз. Эч болбосо жаныңызда эже сиңдиңиз менен бүгүн биз баарыбыз англис тилинде гана сүйлөйбүз деңиз. Бул методду биз номер 3 эксперименталдык гимназияда колдонгонбуз жана эң мыкты жыйынтыктарды берчү. Ал кандай десеңиз, 10 күндүк англис тил декадалары уюштурулчу. Бүт гимназия боюнча гимназисттер бири-бирине бир сөз айткысы келсе, аны сөзсүз англис тилинде айтыш керек. Айта албаса унчукпай кала бериш керек дегенде. Китепти берип койду дагы англисче айтыш керек. Give me the book. Түшүнүп атасызбы? Же болбосо межеке мен жооп берейин дегенди да англисче айтыш керек. The teacher, I want to answer депчи. Эшикти ач, эшикти жап, open the door, shut the door, ошонун баары англисче айтылыш керек 10 күн бою. Только англисче сүйлөйбүз. Бул аябай мыкты жыйынтыктарды берет, анткени сиз 10 күн бою эч болбоду дегенде күнүмдүк өзүңүз колдонгон сөздөрдү, айланадагы предметтерди англисче атаганды үйрөнүп аласыз. Англисче гана эмес, орус тилинин да декадалары болуп, ушул практиканы көп пайдаланчубуз. Сиз да тил үйрөнүп аткан болсоңуз, муну өз үй бүлөңүздө ишке ашырсаңыз болот. Андан сырткары үйрөнүп жаткан тилиңизде сүйлөгөн кино, мультфильмдерди күн сайын алгач субтитр менен, кийинчерээк котормо тексти жок да көрүп түшүнүүгө аракет кылыңыз. Ошол тилде радио угуп, ырларды жаттаңыз жана ырдап жүрүңүз дейт. Бул эң жагымдуу методдордун бири. Кино көргөндү ким жактырбасын, мультфильм көргөндү ким жактырбасын. Аны субтитр менен көрүңүз, бирок убактысы менен субтитрлерди алып салыңыз. Анткени түз сүйлөгөндү угуп, мимикаларына карап, ситуацияга карап, анын эмне деп сүйлөп атканын түшүнүп, барган сайын сиз көбүрөөк түшүнүп баштайсыз. Орус тилин мисалы биз көбүнчө ошол орусча жаңылыктарды, орусча кино передачаларды көрүп жүрүп эле үйрөнгөнбүз. Өзбек тилин айтпай эле коеюн, өзбек кинолордон эле үйрөнүп алганбыз да. Ошол кино көрүп үйрөнүү дагы бул өзүнчө бир метод болуп саналат. Канча көп тил билсеңиз, ошончо жаңы адам болоруңузду билип коюңуз дейт 8-пунктта. Мисалы, түрктөрдүн кандай сонун маданияты бар, тарыхы бар. Аны түрк тилин үйрөнүп жатып, сиз тилди гана үйрөнбөйсүз да, жаңыча бир ошол түрк дүйнөсү менен таанышасыз. Мунун даамын сезген адам дагы бир тилди үйрөнгүсү келип, дагы бир жаңы дүйнөгө киргиси келип, ошол жака өзүнчө тартыла берет. Мен түрк тилин үйрөнгөнүмө азырга чейин ушундай кубанып кетем да, анткени ал жерден мен бир гана тил эмес, ошол жаңы бир дүйнө, жаңы бир маданиятты тааный алдым десем болот. Англис тили дагы ошондой. Англис тилин билүү аркылуу канчалаган башка өлкөлөрдүн жашоо тартиби, ой жүгүртүүсүн үйрөнө алдым. Ошону эске алсаңыз, бул сизге чоң мотивация болуп бере алат да. Тил үйрөнүп атканда бир аз чарчап кеткенде, ушул сыяктуу цитаталарды, сөздөрдү, пайдаларын эске алсаңыз, бул сизге чоң мотивация болуп берет. Ката кетирбей туруп, ал катаны сезбей, түшүнбөй туруп тилди үйрөнүү мүмкүн эмес.
Ал тилде туура сүйлөөгө мажбур эмессиз. Андыктан ката кетирүүдөн коркпоңуз. Эң негизгиси кайсы жерден кандай ката кетиргениңизди эстеп калуу, аны кайталабоо сиз үчүн маанилүү. Бул жерде жана эле туура окуу деп атат, эми ката кылуудан адашпа деп атат. Бул эмне болуп калган дебеңиз. Туура окууда ката кетирсеңиз, ал сизге кечирилгис катары кетет да, анткени фундамент туура эмес куруп аласыздан туура эмес сөздөр кетет. Бул жердеги ката кетирүү сүйлөөдөгү ката кетирүүнү айтып атат. Сиз акцентиңиз прям англичаниндикиндей болуусу кажет эмес деп жатат. Же болбосо мага сууду берип кой деп жатканда мага суу бер. Мисалы мүчөлөр же предлогдор туура эмес айтылып калат. Give me the water дештин ордуна сиз болсо give water деп койдуңуз. Ал уккан адам түшүнө берет да, аныча бул тилди жаңы үйрөнүп атыптыр деп ушуну айтып атат. Туура эмес айтам деп эле кечке тартынып сүйлөбөй отура берсеңиз, ал практика болбойт, тилиңиз үйрөнбөйсүз, алдыга жылбайсыз деген ойду айтып жатат бул жерде. Интернеттеги мүмкүнчүлүктөрдү, мобилдик программаларды колдонуңуз. Учурда чет тилдерди үйрөнүү боюнча атайын бир нече программалар иштелип чыккан. Өзүңүзгө ыңгайлуусун тандап иштеңиз дейт. Play Market'te аябай көп тил үйрөнүүгө, сөздүк жаттоого багытталган сүрөттөр менен, видеолор менен программалар көп. Аны да колдонуш үчүн бир аз англис тилин билген уровень керек да. Демек, бир аз репетитордун кызматын же болбосо онлайн сабактардын кызматында пайдалансаңыз боло берет. Эң соңунда айтар маанилүү сунушум дейт. 3 ай катуу аракет кылып чет тилин үйрөнүп, андан соң 9 ай аракетиңизди токтотуп койгондон көрө, күнүнө жарым саатыңызды тил үйрөнүүгө арнаганга көнүп алсаңыз, бул ыкма эң эффективдүү болот. Болбосо ушунча жасалган аракет текке кетип, узак аралыкта мурда үйрөнгөн сөздөрдү, эрежелерди унутуп каласыз. Бир агайыбыздын сөзү бар эле, тил бул эң ишенимсиз дос дейт. Анткени тилди үйрөнүп жатып токтотуп койсоңуз, үйрөнгөнүңүздүн баарын жутуп коесуз. Практика кылбасаңыз, ал такыр эле үйрөнбөгөн байкы деңгээлиңизге түшүп каласыз. Сиз үйрөнүп жаткан тилди күн сайын жарым саат үйрөнүңүз эч болбосо, бирок күн сайын. 3 ай үйрөнүп туруп, анан кийин ошону менен 3 айлык каникулга чыкканда токтотуп коюп, кайра баштасаңыз, кайра эле ошол тилдин башынан алфавиттен башташка туура келип калат. Тил үйрөнүүдөгү эң маанилүү нерсе бул туруктуулук, системалуулук, күн сайын ошол ишти аткарып, күн сайын бир кадамдан алдына жыла берүү дегенди айтып жатат акыркы пунктта. Ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайык. Ал эми келерки сабакта ушул акыл эмгеги маданияты китебинде эле баяндалган түзүлгөн сөздүктү жаттоо методикасы деген теманы мен сиздерге айтып берем. Анткени көптөр жаңы сөздөрдү өздөштүрүүдө, пайдаланууда кыйналабыз. Ушул сабакта да өтүп бериңиз деп кайрылышат. Кайрадан саламдашканча тынч аман туруңуздар. Саламатсыздарбы? Сиз англис тилин бир нече жылдан бери мектепте, университетте, тил курстарында окудуңуз. Бирок дагы деле англисче эркин сүйлөй албай кыйналасыз, туурабы? Анткени сиз англис тилин туура эмес же болбосо татаал жолдор менен үйрөнгөнсүз. Сиздерге жардам берүү үчүн биз акыл эмгеги маданияты китебинде баяндалган чет тилдерди өз алдынча үйрөнүү методдорун пайдаланып видео сабактарды тарттык. Биздин онлайн сабактарда сиз англис тилин эффективдүү үйрөнүү методдорун практикада көрүп, кыска аралыкта англисче эркин сүйлөөнүн сырларын үйрөнө аласыз. Эң башкысы эми сиз биздин кыргызча, англисче онлайн курстарды өзүңүз каалаган убакытта, каалаган жерде көрө аласыз. Бардык сабактарды мен англис тил репетитору Гүлсара Мадаминова алып барамын. Онлайн сабактар тууралуу кенен маалымат алуу үчүн 771 55 07 66 номуруна жазыңыз. Don't be shy, join our online English courses and start speaking English fluently.